Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде билим жаңылыктары, аны мен Гулина Сагынбек кызы тааныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Алтын сертификаттын саны боюнча кайсы облус алдыда? Улуттук илимдер академиясында мыйзамсыз ижарага берүү фактысы аныкталды. Кыргызстандагы урунттуу окуяларды чагылдырган тарыхый китеп жарык көрдү. ЖРТдагы быйылкы көрсөткүч соңку 7 жылдагы рекорд болуп саналат. Өткөн жылдарга кыска сереп салсак, 2018 жылы эң жогорку балл 237 болгон, 2019 жылы 238, 2020 жылы 229, 2021 жылы 232, 2022 жылы 235, ал эми 2023 жылы 236 болсо, 2024 жылы 234 балл болгон. Ал эми быйылкы жылы эң жогорку упай 242 болду. Аны Бишкек шаарындагы номер 70 мектептин бүтүрүүчүсү Атай Эстебесов алды. Мындан сырткары жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку упайды 54 бүтүрүүчү топтоп алтын сертификаттын ээси болушту. Алтын сертификаттын аймактар боюнча саны төмөндөгүдөй: Бишкек 38, Жалал Абад облусу 4, Чүй облусу 4, Ысык Көл облусу 2, Нарын облусу 2, Ош облусу дагы 2, Талас облусу 1, ал эми Баткен облусунда бир да алтын сертификат жок. Быйыл Кыргызстанда 11 классты 80 миңден ашуун окуучу аяктады. Эми алардын алдында туура кесип тандоосу турат. Акыркы жылдары ата-энелер да, бүтүрүүчүлөр да жогорку киреш алып келе турган тармактарга басым жасап жатышат. Учурда өлкөдө кайсы тармактардагы адистерге суроо талап жогору, кайсыл кесип киришелүү теманы кабарчыбыз Жаңгай Каныбек кызы улантат. Султанов Азем 11 класстын бүтүрүүчүсү. Ал математика жана физика сабактарына кызыгып, олимпиадаларда алдыңкы орундарды багынтып келген. Мындан улам ал келечектеги кесиби катары инженерия тармагын тандап алды. Учурда Азем чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууга даярданууда. Мен кичинемден бери көбүнчө техникалык, тош наукаларга кызыккан үчүн азыр инженерия тарабын карап жатам. Ошол жакта окугум келет. Көптөн бери интернеттен ар кандай информацияларды алып, университеттер жөнүндө маалыматтарды алып, кайсыл плюстары бар, кандай минустары бар, ошолорун көрүп, бар жоон карап атам. Эми ордун результатына карап, дагы андан арын дагы көрөм да. Окуучунун туура кесип тандашында ата-эне менен мугалимдин орду чоң. Мектеп мугалимдери окуучунун жөндөмүнө жараша багыт берип, туура чечим чыгарууга көмөктөшөт. Биз албетте класс жетекчилер, анан биз мугалимдер балдардын жөндөмүнө карап кеп кеңешибизди беребиз. Себеби ар бала ар түрдүү да. Кээ бирки бала математиканы жакшы өздөштүрсө, кээ бирки бала гуманитардык предметтерди жакшы өздөштүрөт. Мисалы, кыргыз тили, тил жагына багыт беребиз. Тилди жакшы өздөштүргөндөргө, математика, физиканы жакшы өздөштүргөндөргө дагы техникалык, инженерия ошолорго тапшырганга багыт беребиз. Анан 5 класстан баштап олимпиадага катышып эле уже даяр болгон балдар бар. Кайсы факультетке тапшырам, өздөрү чечип уже даяр болгондор бар. Бирок арасында албетте болот иши чече албай жүргөндөр. Алар ата-эненин кеңеши менен өздөрү тандап багыт алышат. Учурда өлкөдө суроо талап күч болгон 6 адистик бар. Алар төмөндөгүлөр. Врачтар пандемиядан кийин ден соолук чөйрөсүндөгү адистерге муктаждык өскөн. IT адистери, технологиялардын өнүгүшү менен программисттер, кибер коопсуздук эксперттери талапка туура келет. Инженерлер, инфраструктуралык долбоорлор, жол, энергетика көбөйгөнү менен инженердик адистиктер популярдуу. Мугалимдер, айрыкча STEM, илим, технология, инженерия, математика багытындагы педагогдор, бухгалтерлер, ишкердиктин көбөйүшү эсепчилерге муктаждыкты көбөйттү. Туризм кызматкерлери, саякатчылардын саны арткан сайын бул тармак өсүүдө. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыздоо максатында бир катар аймактарда 3 айлык кесиптик окуу курстары ачылган. Бул курстарда ширетүүчү, автоэлектр, ашпозчу жана тигүү адистиктери боюнча акысыз билим берилет. Окууну аяктаган соң бүтүрүүчүлөргө сертификаттар тапшырылат. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагындагы 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү боюнча 3 айлык кыска мөөнөттүү окуу курстарын уюштурабыз. Ал окуу курстары биздеги Ош шаарындагы 113, 12, 16 кесиптик лицейлер менен келишим түзүлгөн. Ошол кесиптик лицейлерде бизде
кыз балдар үчүн ашпозчулук, чач тарач, жанагы тигүүчүлүк, ошол тармактарында эркек балдар үчүн автоэлектрик, сварщик, жанагы жыгач буюмдарын иштеп чыгаруу, ошол тармактар боюнча окушат. Ал кесипти өздөрү тандаган кесипти окуп аяктагандан кийин ошол студенттерибизди биз Ош шаарынын аймагындагы бош жумуш орундарына сунуштап, ошол жака жумушка орношконго жардам беребиз. Кесип тандоо жөн гана тандоо эмес. Бул келечектин куруунун пайдабалы. Жаштардын туура багытта билим алып, дасыккан адис болуп чыгуусу өлкөнүн өнүгүшүнө түздөн түз салым кошот. Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында имараттарды мыйзамсыз ижарага берүү боюнча коррупциялык схема аныкталды. Атайын кызматтан билдиришкендей, Илимдер Академиясынын айрым кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп, баюу максатында ишкерлер менен кылмыштуу бүтүмгө кирип, аларга мыйзамсыз бөлмөлөрдү берип, тиешелүү эсептик жоопкерчиликтерди айланып өтүп, ижара акысы үчүн өз алдынча акча алышкан. Учурда бул мыйзам бузуулардын натыйжасында мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмдөрүн аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Андан тышкары жүргүзүлгөн териштирүүнүн жүрүшүндө Илимдер Академиясынан өлкөнүн баардык аймагы боюнча 20га жакын объект жеке жана башка менчикке чыгарылгандыгы тууралуу маалыматтар алынды. Маалымдама Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы жөнүндө мыйзамдын 18-беренесине ылайык. Улуттук Илимдер Академиясынын мүлкү Академиянын ыкчам башкаруусунда турган мамлекеттик менчик болуп саналат. Мамлекет Илимдер Академиясына негизги жана жүгүртүлүүчү фонддорду, жерди жана башка мүлктөрдү мөөнөтсүз жана акысыз пайдаланууга берет. Улуттук Илимдер Академиясына берилген мамлекеттик мүлк алынып коюлбайт жана башка тараптарга берилбейт. Ош шаарындагы билим берүү башкармалыгында мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу бүгүнкү жогорку кеңештин социалдык комитетинин жыйынында билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында мындай маселелерди болтурбоо үчүн билим берүү тармагын санариптештирүү иштери күчөтүлүшү керек. Ал эми 16-июнда бюджеттик комитеттин жыйынында эсеп палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов Ош шаардык билим берүү башкармалыгында 23 миллион сомго чейин мыйзам бузуулар аныкталганын маалымдаган. Эсеп палатасынын өкүлүнүн айтымында бул каражаттардын колдонулушу айкын урдоо, уятсыздык менен акча өздөштүрүү катары бааланууда. Кыргызстандын жогорку окуу жайларына быйылкы окуу жылга карата чет өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздар үчүн 75 квота бөлүндү. Бул тууралуу Агартуу министрлиги билдирди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Сынакка Казакстан, Кытай, Пакистан, Тажикстан, Туркия жана Өзбекстандын жарандары болгон этникалык кыргыздар катыша алышат. Талапкерлер 2025-26 окуу жылы үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына чет өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздарды кабыл алуу бөлүмүнөн каттоодон өтүп, зарыл болгон бардык документтерди министрликтин онлайн системасына жүктөп, ошондой эле бардык зарыл болгон талаптарды 2025 жылдын 1-август күнү саат 23:59 чейин толтуруп берүүсү керек. Кыргызстан боюнча ар кандай сыйымдуулуктагы 223 мектеп курууга муктаждык бар. Бул тууралуу Агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында өлкөдө 1,5 миллиондон ашык окуучу бар. Ал эми мектептерде 163 миң орун жетишсиз болсо, мунун 30 миңге жакыны Бишкекте экенин шаардын вице-мэри Виктория Мазгачева билдирди. Учурда Саут өнүктүрүү фондунун колдоосу менен Борбор калаада 14 мектеп куруу пландалууда. Алардын арасында кошумча корпустар жана өзүнчө мектептер бар. Бул долбоорлор ишке ашса, Бишкектеги мектеп жетишсиздиги боюнча маселе чечилет, деди Жусупбекова. Ошондой эле ал реалдуу муктаждыктар эске алынбай, мектептер лобби жолу менен курулгандыктан тең салмактуулук сакталбай калганын белгиледи. Мисалы, Баткен облусундагы 65 мектепте 8737 окуучулук орун жетишпейт. Ошол эле учурда Дубандагы 174 мектепте 46 миңден ашык бош орун бар. Башка облустарда да ушундай абал байкалат. Ошондуктан биз курулуш жана финансы министрликтеринен биринчи кезекте авариялык абалдагы 59 мектептин курулушун бүткөрүүнү сурандык. Экинчиден, кайсы жерлерге жаңы имараттар жана кошумча корпустар керек экенин так көрсөттүк, деп билдирди ал.
Кыргызстан мамлекеттүүлүктүн урунттуу учурларын камтыган тарыхый эмгек жарык көрдү. Аталган китеп Совет элинин улуу атамекендик согуштагы жеңишинин 80 жылдыгына арналган. Эмгекте Кыргызстандын жогорку окуу жайларын окутуучуларынын жаңы көз караштагы изилдөөлөрү камтылган. Теманы кабарчыбыз улантат. Союза независимых государств. Бир кылымдык тарыхы бар Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттуу университети 100 жылдык мааракесине карата 100 эмгек даярдоо демилгесин коюп, анын катарындагы Кыргыз мамлекеттүүлүктүн урунттуу учурларын камтыган тарыхый эмгекти окурмандарга тартуулады. Улуу жеңишти камсыздаган ар бир кыргызстандык атуулдун эмгегин улам эскерип турбаса болбойт. Себеп дегенде акыркы жылдары ушул улуу жеңишти ар башкача трансформацияланып, ар башкача ойлор айтыла баштагандыктан бул эмгек, бул коллективдүү монография, бир нече окумуштуулардын ой кошулган. Демек, бүгүнкү эл аралык ушул илимий форум өзүнүн ушул алдына койгон максаты биз дагы келечекте өсүп келе жаткан атамекен жаштарынын бул патриоттуулукка тарбиялоо. Аталган китеп Совет элинин улуу атамекендик согуштагы жеңишинин 80 жылдыгына арналган. Эмгекте Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын жаңы көз караштагы изилдөөлөрү камтылган. Эки тилде чыкты, орус тилинде жана кыргыз тилинде. Ошол орус тилинде чыккан макалаларды, жазылган макалаларды мен кыргызча гана котордум. Социалдык маданий жагына көңүл бурдум да, согуш мезгилиндеги. Мамлекет бардыгын зарыл болгон нерселер менен камсыз кылууга аракет кылган, ошону талап кылган. Анан биз бүтүндөй маданияттын бардыгын, адабият, искусство, бүт бардыгын ушул элдин патриоттук маанайын көтөргөнгө, баягы күч кубатын, кайратын ошол жака бурганга аракет кылган. Мына ушул багытта көп иштер жүргүзүлгөн. Тарых илими жыл өткөн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып, маануулай илимий эмгектер жазылып, Кыргыздын карт тарыхы такталып жаткандыгы сүйүндүрөт. Билим жаңылыктарынын бүгүнкү топтомун мына ушундай маалыматтар түздү. Ушул сыяктуу жаңылыктарды биздин социалдык тармактардан дагы көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.